Мухамбетовдук атындагы жалпы орто билим берүү мектебинин кыргыз тил жана адабият мугалими Журсун Мусаси. Бүгүн класста кимде ушул? Эркайым. Бүгүн канчасы? Деттерине число жазылган. Ондар эми бүгүн сабакты баштоодон биз бири-бирибизге жагымдуу маанай каалап алабыз. Биз ар бир сабакта жагымдуу маанайды ар бирибиз айтышыбыз бүгүн башкача түрдө убактыбызды үнөтүп ар бир топ бири-бирибизге жагымдуу маанай каалап алабыз. Бул жерде 3 топ отурабыз. Биринчи топ, экинчи топ, үчүнчү топ. Биринчи топ. Силер калган? Билим. Экинчи топ? Билим. Жөндөмдүүлүк. Азаматса ушул билимдүүлүк, жөндөмдүүлүк жетишкендик менен ушул сабагыбызды жакшы түшүнүп, максатыбызга жетели. Мен силерге ийгилик
менен Бекжан эң жакын эмнелерде болсо эң жоопкорунан классташтардан деген, достордон деген, тең туштардан деген, силер дагы курдаштар, достор, дагы бир туугандар деп кошуп кеттиңер. Туура. Эң жакшы таптыңар синонимдерди. Эми силерге мен кеңейтип, синоним жөнүндө маалымат берейин. Кыргыз лексикасы синонимдерге өтө бай болот. Бул грек тилинен которгондо бирдей маани дегенди билдирет. Биз билип, маанилес сөздөр деп таап атабыз, айтылышы жана жазылышы жагынан ар башка, бирок маанилери боюнча бирдей жакын сөздөр синонимдер деп аталат. Силерде түшүнүү бар экен. Мисалы, тез деген сөз бат, дароо, ылдам, шарт, чакчак деп башка синонимдер менен алмаштырып сөздөр болот экен. Ушулар эмне болот экен? Бизде сөз байлыгыбыз байы деген башка сөздөрдү пайдалануу. Эми синонимдештирилген сөздөрдүн жалпы жыйындысы синонимдик уял деп аталат. Мисалы, эл, калк, журт, калай, мунун баары эмне болот? Синоним сөздөр, мунун баары бирип кетип синонимдик уял болот. Ал эми синонимдердин алгачкы тыйымда атоону берген түпкү маанилүү сөзү бул синонимдин доминанты деп аталат. Доминант бул үстөмдүк кылуучу деген латын тилинен келген сөз экен. Мисалы, каала деген сөздү алсак, аны синонимдер күсө, эңсе, көксө, сана, киле деген сөздөр болуп кетти. Мунун эң баштапкы сөзү доминант болот экен. Синонимдештирилген сөздөрдүн ичиндеги өтө жакын маанилүү сөздөрдүн тобу катар деп аталат экен. Азыр аларды көрсөтөм, кайсы убакта синонимдик катар болот. Мына бул жерде курбу, дос, теңдош, курбалдаш, курсташ, замандаш, жолдош, классташ деген баары синоним сөздөр. Эми ушул синоним сөздөр эмне деп аталат экен? Синонимдик уял болот экен, бул 8 сөз. Эми доминантты кайсы? Доминант курбу, тең түркү сөзү курбу деп алдык дагы, ошондо тарады. Эми муну биз катарларга бөлөп келебиз. Анткени дос деп, мен силерди дос деп айта албайм, же болбосо мен курсташымды силерди айта албайм, мен курсташ өзүмө тең, замандаш, мен тең адам мага курсташ болот, же замандаш болот. Ушул сыяктуу ар биринен катар болот экен. Кайсы сөз болду? Курбу, курбундор менен көргөндө дос, анан жолдош деген. Бул синонимдик катар, биринчи катар болду. Мына ушул сөздөр жакын экен. Демек, достор, курбулар баары тең бир катардагы сөздөр экен. Андан кийин тең туш, касташ, курбалдаш. Бул сөздөр экинчи катар, синонимдик экинчи катар болот экен. Андан кийин замандаш, курсташ деген бул үчүнчү катардагы синонимдик сөздөр болот экен. Мына ушинтип баардык синоним, толук синонимдешти ушундай бөлүктөргө, катарларга дагы бөлүнүп кетет. Түшүнүктүү болдурбу? Эми силерге мындай ачык берейин. Бирден сөз таптыла дагы синонимдерин таап, анан синонимдик уял, доминант, анан катарларын таба алган. 30 секундда берем. Топ менен иштей калабыз. Андан кийин бааланабыз. Жолук деген болду. Кандай катарда бөлүп коебуз, мына ушул сөздөрдү. Эки катар. Кезик, учура, биринчи катар, кездеш, кезигиш, үчүнчү катар болду. Азаматсыздар туура болду. Андан кийин биринчи топтун жолун калды.
Kaysi oldu? Bu katarlarına oldu. Ben kapasitesi oldu. Kes oldu. Buraya adayı sizler canavar. Bunun var mı oldu? Bocak ayıkalım. Bu yavruğunu var ama katarları kadar tutmuyor. Tırışlık kadar, tırışçılık birinci kadar. Bigfoot'lukta birinci kadar bu. Cımcırtlık, tımtırslık, soğuçuluk birinci kadar. Soğuçuluk, cayıçılık degende üçüncü kadar bu ayet. Sizlerge demek düşününtü oldu. Hazır toplaştılar, bağlarımızda oyaladı. Biri virüstü bağlar olunca kanday çok verdik. Birinci top, ikinci top kanday çok verdi. Oldu ve çok verdi. Çoktu. Жақсы. Ола, сесің балаларды қойып аласыз. Сен екінші топқа келіп ал. Екінші топқа қойып кет. Сілер үшінші топ қандай жауап берді? Бұларға. Топ жауап берді. Басын қойып кет. Мисал келтіріп қоямыз. Сесің. Үшінші топ, бірінші топқа сол емес болып қалды. Мисал келтіріп дегенде ойлап беріңіз. Yedili atan argumantlarımız en sinonimlerden daha da köprü var. Alar толық sinonimler şey sol емес жаңа контексттік sinonimler болады. Мысалы мен сіздерге дәлелдеп көрсетейін. Толық sinonimler мысалы тоң одақ десе барлық бірдей синоним шыққан мағынасы бір болады. Мен таш тоң қордым, мен тоң қордым, мен одақтың десем артық бірдей синоним болады. Әлем толық емес синонимдер. Сулу, боз, көркем. Барлық тең синонимдер. Үйірме мағынелер. Бирок бұл әрбір сөз әрқайсы жерде қолданылады. Сулу қыз, қоз, барақ. Жол болса Кыргызстандын жаратылышы қоз десек болады. Көркем шығарманы оқыдым десек болады. Бұл әрбір бири-бирине айта алмайды екенсіз. Мысалы, көркем қыз десек болды, қоз қыз десек болды. Бұны сұлу қолданылады екен. А бирок бұлар синоним сөздер болады. Ал эми контекст синонимдер болса, бұл сүйлөмдүн ичинде гана синонимдешкен сөздөр болот. Мисалы, райондун чоңу келди десек, сүйлөмдүн ичинде башчы келаткан билет экенбиз, аким келаткан билет экенбиз. Ал эми чоң дегенди өзүнчө алып койсок, ал чоң менен башчы экөө синонимдешпей калат экен. Ошондо бул контекст сүйлөмдүн ичинде синонимдешкен сөздөр болот деп түшүндүрөм. Эми азыр силерден да ушундай мисал берейин. Birinci toz, толық синонимдерге мисал келтірдім. Қандай деді қайсы сөз болды? Ақыл, насыр, бирок экөөнүн жол алынар. Андан кийин толық емес синонимдерге Üçüncü top жагымдуу жана чырайлуу деп эки сөз алды. Жагымдуу бул экөө менен эле жакшы маанини билдирет, бирок мындай эки башкада жагымдуу үн, чырайлуу кыз деп. Ооба, толук синонимдешпей калат экен. Ал эми контексттик синонимдерге мисал келтиребиз. Буларга өзүнчө алганда ал синоним болбой калат. Тура, балык тоюбуз. Өзүбүздү балайлы, ар бир топ өзүбүздү балайбыз. Сиздин силердин топ кандай жетет? Балык тоюбуз. Мисал келтирип коюп кетебиз. Өзүм. Экинчи топ. Коюп кетебиз. Үчүнчү топ. Жакшы. Эми дагы диалекттик сөздөр, адабийлик кетиши менен пайда болгон сөздөр, булар да синонимдешип калат экен. Мисалы, уйду, сыйыр дейди, түштүк.
түрдө. Ширенгени деп чакардын чиректи. Мына ушулардағы синоним дешеткен. Бирок диалектилик сөздөрдү ар бир өз жеринде колдонулаттарды жаза келгенде адабий нормада жазат экенбиз. Бирде мисал келтире алалы. Мисал келтире алалы. Найсың? Мисалы, түштүк жакта ас берилсе, биз жакта бал деп айтылат. Андан кийин Малика Андан кийин үчүнчү катардан келип мисал сепал. Жок эсер деп айтылат. Бул сөздөр дагы синоним сөздөр деп аталат экен. Андан кийин фразеологиясын сөздөр дагы өтмө маанидеги туруктуу сөз айкаштардагы синоним боло алат. Мисалы бармагы тиштөө бул өкүнүүнү билдирет экен. Ал кылган ишине өкүндү, же болбосо ал кылган ишине бармагы тиштеди деп айтсак болот экен. Жылдызы жарык, сүйкүндү, көз жумганча эсеге дегенди билдирет экен. Дагы бирде мисал келтирип алабыз. кой аузунан чөп албаган адам, Момун адам Эмил эмне билдирет бул? Эки сөз билдирет. Шектертүү дегенди билдирет. Андан кийин үчүнчү, биринчи топ мисал келтиребиз. Жардамга бир мисалда башкачалардын алдын алабыз. Райымсыз ташкор дегенди билдирет экен. Азаматсына бала алса эми баттан токашчыга балага айтат. Өзгөртүү. Экин айтканы ошондо. Эки жок болсо бир бал кошуп коет, бир бош. Сен жок. Сенки ноль болуп калды, ноль деп жазып койгон. Андан кийин мына тадирдүү эсимисиндер дейбиз. Бул одоно айтылган ыңгайсыз сөздөрдү башка жагымдуу сөздөр менен алмаштырууну эвфемизм деп коебуз. Жаңы термин. Мисалы, семирди деп айтпайбыз, ал толуп кетиптир дейбиз. Же болбосо мага ал эттен дейбиз. Өлдү деп айтпайт экенбиз, каза болду, көз чукту, кайтыш болду деп айтат экенбиз. Бул эмне болуп айтылган сөздөр экен? Одоно эмес, жумшартып айткан сөздөрдүн эвфемизм деп коебуз. Эмне деп экенбиз? Эвфемизм. Андан кийин табуу деген сөз бар. Бул атты тергөө баталап айтылган сөздөр экен. Өз аты менен аттоого сүйүн салган сөздөр сөз айкаштарды энчилүү табуу деп аталат. Бул дини ишенимде илгертелер келип чыккан. Мисалы карыштырды, койгон күбөсүндө бөлү кашабан Кудайдын ити деп атап коюшушкан. Же болбосо бугуну ыйып көрүп, мүйүздене, бугайне, умайне деп атап коюшкан. Бул тергөө сөздөрүндө же болбосо биздин илгерки ата-энелерибиз азыркыга чейин тергөө кайталаларын атынан айтпайт, башка аттар менен айтат. Мына ушул сөздөр табуу сөздөр. Эми балдар, бул жерде 3 тапшырма бар. Биринчи топко биринчи тапшырманы, экинчи топко экинчи сүйлөмдү, үчүнчү топко үчүнчү сүйлөмдү. Бул жерде карап турган эле басылган сөздөрдүн синонимин таап көрүлөт. Биринчи топ баштадык. Сүйлөмдү толтурубуз. Казыр байлап деген бул Бир окусам толук. Сиз макул? казыр байлап өзү жолдон кечишти. Кытайдын алып кезеген. Жерде казы байлап деген сөздөр экен. Эмне сенилген деген болгон деген экен. Андан кийин экинчи топ сүйлөм Апамдын мегитинде сүйлөп, ким менен жекелешип турушканы белгисиз. Бул жакта сүйлөп деген сөздүн синонимин бармы ушул десек калса болот. Ал эми жекелешип туруш деген сөздөр бири-бирине синоним сөздөр экен. Үчүнчү топ ошондо болгон байкуш апамдын кара жине кармай кетти, ичине жинделип кетти. жинденип кетти дегенди билет экен. Туура болгон ушул окуучуларга стикерге жазып балын беребиз. Ким жооп бере атса балын бере дейт. Эми
Oldu. Biz sizlerle sinonim jönündө nelерди үйрөтүп, кандай бөлүнөт экен синонимдер? Синонимдер биринчи эмнеге бөлүп алат экенбиз? Уяга дагы доминантка дагы каттама бөлүп алат экенбиз. Андан кийин кандай түрлөр бар экен дагы синонимдер? Контексттик синонимдер дагы башка топтарда иштейбиз. Дагы кандай түр бар экен? Табуу, эвфемизм деген эки түр бар экен. Эми мына силерге ошол тапшырмаларды койдум топторго. Биринчи топ синонимдер менен иштейбиз. Экинчи топ фразеологизм, диалектик сөздөр жана үчүнчү топ табуу, эвфемизм сөздөр менен. Мен ага силерге тапшырмаларды даярдап бергем. Ушул тапшырмаларды берем. Силер болсо 2 мүнөттө ушул тапшырмаларды топтоп иштеп Öncelikle askarlıkta bu tartışmaları bu sözde sinonim teorisi askarlıkta size çaktamanca bu cidden bir aydanmalarının bu sözde sinonim Gölgüle dost kalacaklarız. Yere vergüle dayak olsunlar. Bu çift geçaptayla bir şey olmaz. Bu ikinci top belirtilen bir virüsün var bağlaydı. İkinci top üçüncü top ikinci top birinci toptan başlayıp hallarımız kalıp durasına bağlayırsak duramezken Hovuz degendeki Mondeni görsöydük. Hovuz gördüm. Tamam ağzı, bek, yavru, gülü, cılmayu, mıhtı, sonu, kalıp calman, sırga, imek, kıykırı, bakırı, Jaraşu, eldeşu, vakit,
Mezgil qancha jo'q qilmoqchi. O'shada bunday solishtirib qo'yib 7 4 9 2 3 4 5 tura var deb turib. Sumasına barlardı. Asıl siz bağlayla çok korkturdu. Andan keyin Sözlere geçilen manisine kadar cekimde jasıma degen sözü yapılmıştır. Kıyıcılalı. Bu jasıma degen taşbol katadan deg düşünsek olur. Sözü kele koymuştur. Önceyde bilmegen. Cekimdin münezi katadan düşünüyoruz. İşte uzak asıldıkları mal katıp bağlanıp cılız tök olganı koymadı. Bu tök olgan degen baştan tök olgan degeni. Tömürkü söylemlerin nefretlik sözlerden sınavlıklarına yazılar. Kököge davuldan tokuşları dasturxonga koyuştu. Kököge bu tam degeni düşündürüp, apam degenege boşluk salıp geldi. Degenege bu çanağa birlikte. Oşoqda bu variantın tuura deb esepleri birincisinde bence onun jası katı degende aytkanın berбеген adam deb bildim. Ulatkan bolsa katı degende sinonim болду тура эле болду. Андан кийин экинчисинде жылын төө кылганы деген бааларымыз деген силер багыттанган алдагы синоним сөздөр. Демек бул сага салса, андан кийин үчүнчү топ Öz jarını төлөдү, өзү өттү, каза болду. Оозунан агып келип, канайып чыкты, жаман сөз айтуу, жак, жаман оору чыйган, сылтып баскан адам түгөр, азиз киши сокур. Benim çocuklarıma yakın öyle oldu. Sögündü jaman söz aytты. Öldü, kaza oldu. Bu kanday söz toplanırken kaza oldu, özlüktü dese. Bir şey aytkan, ne söz döme? Evde ne sözler oldu diye asılatsa. Bağlam ederiz, bağlı sazaya geçirdi. Bağlı sözleri Olup düşündük de böyle bağlarına koyup ederiz, böyle gülür degende koyarsa, böyle işte yaparız. Aslında belirli tanımlamalarda sebeplerini kayısı tuttuktur. Eğitim tuttuktur. Kanatlarının dağında sinonim söz var. Kanatlarının. Al özünde özün kanatlarının. Üşemeli. Üşemeli derse? Üşengenlik dedi. Daha bayanlar var. Öz oyu toldu. Özünde özün kanatlandı. Üşenimi doldu. Sizler de çok var. Çok kanatlandı деген söz var. Özüne özü kanatlandı. Özüne özü burası oldu деген değil mi? Azılandı bağlı. Andan кейін üçüncü top. Тура пайдаланганыбыз үчүн алып Minömdü degende daha kандай sinonim чегименен жолбосо сарамжалуу деп койсоңуз болот керек. Саптагандык дегенде пайдалануу, колдонуу, жумшоо дей берсек болот экен. Андан кийин биринчи топ бутуна туруу дегенди түшүндүрөт. Жана дагы силерде башка синоним сөздөр барбы? Тенчиктүү дегенди. Бутуна туруу деди. Сүйрөп кандай эле? Сүйрөп топ. Арийне жанды көчкүрүү Арийне жанды тенчиктүү кыйын, бул убакытты да кудретти, күчтүү да алар чын. Бутуна тургузуу, бутуна алып кетүү дегенди билдирет экен. Жасалган сценарийни өзүбүздү ар бир окуучунун да баалап коелу, силер топтоштулар. Анан топторундагы баалап алалы, тартмалар боюнча. Баалай алалы.
Bir bal koşuldu. Sizlerge koşulacağımız bir bal koşuluz. Evi ballar tavşırmalarla atkandı sizler şu sinonim temasına düşünüyor деп ойлойм. Кайра алсакка токтолуп көрөлү. Синонимдер алардын пайда болуу жолдорун тууралуу окуп үйрөнөбүз дегенбиз. Билдикти алар түрлөрү пайда болуу жолдорун. Синонимдердин түрлөрүн бири-бирине ажыратып кепте Ту пайдаланабыз. Пайдаланып көрдүк ошол синонимдерди. Пайдаланып көрдүк ар бирин сүйлөтүүгө болот. кыргыз тилинде өсүп өнүгүшүнө салым кошобуз. Мынтанады ошол сөздөрдү колдонуу менен дагы маданиятыбызды, билимдүүлүгүбүздү арттырабыз балдар. Көп колдонобуз, кыргыз тилин байытабыз. Эми баалоонун чек өлчөмүнө баралы. Балыбызды эсептейли топ башчылар бааларыңарды эсептеп жазып алганда андан кийин канча баал алганын жерден айтып бердилер. Канча деген баал алдым? Баал эсептеп айтабыз. 24. Аскарга bir суроо бергенде адам дегенде синоним кайсы? Адам киши деп соолонду. Могу жерде кимге Куткелдиге суроо бергенде тез дегендин синоними. Кандай болот? Сен тез кел десең, мен башкача эмне деп айтам? Батыраак кел деп айтам, ал синоним жүрөсүң. Балдарга канча болду силердики? Айта алабыз. 8 бал, 2 бал, 4 бал, Назма. 2 бал, 6 бал, Жасмина. 2 бал, Куткелдиге 1 бал берди. Мен жардам менен жооп бердим. Андан кийин 3-чү топто балдарыбызды айтып алалы. 4 бал. 2, 4. Ошондо биз балдарды мындай кылалы. Ар бир окуучумуздун 6 бал алгандарға 5, 4 бал алгандарға 4, 2 бал алгандарға 3 деген бар коебуз. Силерге асыл балаларды эсептеп. Мына балдар жыйынтыгында тапшырма иштөөдө биринчи топ 15 бал, экинчи топ 19 бал, үчүнчү топ 21 бал деген эсеп менен үчүнчү топ биринчи орунга чыкты. Экинчи топ экинчи орунга, биринчи топ үчүнчү орунга чыкты. Бүгүнкү өтүлгөн теманы жакшы түшүндүк деген